үйлөнүш кандай маселеде, кимге үйлөнсөк болот деген маселеде ооба. Ар ким ар нерсе маселени айтат, бирок эң туурасы, эң чындыгы бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан эң биринчи иманга карайсың. Эң акырда айтып койгон, себеби эң биринчиде карашың маанилүү болгон нерсе иман. Суллугуна карайсың, суллук дагы кетет бирок. Эч канчага барбайт, бир канча жылга барат, болду төгөнөт суллугу. Ошондуктан эң биринчи карай турган иман экен. Иман болсо сатып кетпейт, таштап кетпейт, алдап кетпейт, жеп кетпейт, сен менен чогуу болот. Эми мен кошумча айтам, кыйынчылык көргөн эмес, ошонусуга маани бер. Көбү бүгүн химикат жашоодо атмосфера таза эмес болгонча башка анан жеңил сөздү дагы көтөрө албайт бүгүн. Тамаша акыйкат айырмасын билбей калды. Сөзүңдү көтөрө албайт. Сөзүңдү көтөрө албаган адам өзүңдүн жүгүңдү көтөрө алабы же жокпу? Ошондуктан кимге үйлөнүштөө маселеде маани беришиң керек болгон нерсе бул кыйынчылык көргөн. Эми элестет, 18 жыл мындай жумшак тортторду жеп жүргөн кыз алдына кокустан катык буханка нан түшүп калды. Бөлкө нан деп коебуз. Түшүп калды да. Ал сөз түрдө нааразы болот. Неге? Буга чейин 18 жыл жумшак нан жеп келген, тортторду жеп келген. Ошондой экен, кыйынчылык көргөн болсо, ар дайым буханка нан жеп жүргөн кыз, ал андан кийин не берсең дагы жей берет. Бул кыз маселени мисалга келтирип атам. Бирок аялдар дагы эркектерде ошол маселесин караш керек. Атасынын акчасына жыргап жүрүп, анан ал байлык кетип калат. Байлык не? Колго тоңгон муз. Ал эрип кетет сөз түрдө. Байлык кимдерге келбеди? Бул жерлер кимдерден калбады? Бул кафелер, бул ресторандар кимдерден калбады? Бардыгыбыздан калат экен. Демек, негизги маселе байлыкта дагы эмес экен. Бактылуулукту байлыктан издеген адам адашат. Байлык колго тоңгон муз. Бийлик не? Колго конгон куш. Бийлик кимдерге келбеди, урматтуу мекендештерим? Кимдерге учуп барбады? Бир күн президент, бир күн түрмөдө. Бир күн түрмөдө, бир күн президент. Ал Кудай Таала ошондой кылып коюптур. Бийликти колго конгон куш. Бир түндө өзгөртүп коет. Бир саатта, бир секундта бол дегени жечти Кудай Таалага өзгөртүп коет. Ошондуктан бийлик колго конгон куш экен. Ал кимге болбосун, ар кимге баары конот, бирок учуп кете берет ал. Түбөлүк калбайт эч кимде бийлик. Бала не? Бала артта калган иш. Бала артынан калат. Алымдан сурашыптыр, таттуу нерсе, эң ширин нерсе не десе, бирөөсү асал дейт экен, бирөөсү мындай шириндик торт дейт экен, бирөөсү чай дейт экен, бирөөсү набат дейт экен, бирөөсү туруп аны айтат экен. Анан алым карап туруп, эң ширин нерсе бала дейт экен. Бала үчүн бөйрөгүн берип атат го. Операция кылып көзүн берип атат го баласы үчүн. Бала үчүн бардык нерсеге даяр болуп калат. Ким? Ата. Ошондуктан эң ширин нерсе бул бала экен, урматтуу мекендештерим. Ал эми бакыт не деген учурда, бакыт бул сиздер менен биз мынтип отурушубуз, бири-бирибизге карашыбыз, бири-бирибизге кылган жакшылыктарыбызды урматсайбыз, артыбыздан урматсай калат. Бири-бирибизге кылган жакшылыктарыбыз бакыт не деген учурда, бакыт бул сиздер менен биз. Бактылуу жашаганга не жетсин? Көрө бастыктын не кереги бар? Арзыбаган мал дүйнө үчүн, 1 метр жер үчүн бири-бирибизге кек сактап не кереги бар? Бири-бирибизге көрө бастык душмандык кылып ушул нерсеге жеттик дагы деп коелу. Атасы ар дайым бул жер меники дейт. Өлүп кетет, баласы бул жер меники дейт. Ал дагы өлөт, анын баласы калат меники деп. Ошондуктан меники сеники жок, бул дүйнө кең дүйнө. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, ойгоно турган маселе, үйлөнүш темасында дагы айтып кетип атам, кыйынчылык көргөнбү, көргөн эмеспи? Ушул эркек маселесинде, аял маселесинде кыйынчылык көргөнбү, көргөн эмеспи? Ар дайым жыргап баягы бассейндерде сүзүп жүргөн капитан эмес. Качан толкундар келген учурда. Толкундарга чыдаган чыныгы капитан. Чыныгы сүйүү не деп айта берет да. Сүйгөнүнө жеткен адам чындыгында бактылуу деп эсептейт өзүн. Бирок сүйгөнүнүн дагы ошибкалары бар. Себеби свидание кылып, кино кылып жүргөн учурда, тортторду, баягы мороженолорду жеп жүргөн учурда кемчиликтер билинбей калышы мүмкүн. Үйлөнгөндөн кийин ошо кемчиликтер чыкканына байланыштуу мен сени сүйбөймүн деп калат да. Сүйүү жоголду, баягы романтик сүйүүлөр жок. Неге? Себеби ага чейинки кемчиликтер көрүнгөн эмес да. Чыныгы кемчиликтер көрүндү, чыныгы жүзү ачылды, эми кып-кызыл жалганчы экен да. Ачык болгонду үйрөнүшүбүз керек. Жаш баланы эмне үчүн жакшы көрөбүз? Жаш бала ачык, эч нерсени жашырбайт. Душман дагы керек болсо душманын баласын жакшы көрөт. Неге? Себеби жаш бала ачык болот, бардык нерсени айтат. Ачык болгонду үйрөнүшүбүз керек. Сүйүү деп. Анан урматтуу мекендешим, чындап сүйсө,
Мынау стаканды алат, ушул стаканды ичет. Болду, ушул стаканга шүгүр кылат. Экинчисин издеп калбайт мындай кылып. Апке, муну бер деп калбайт. Ушул бир стаканга шүгүр кылса, ушуну ичип бүткөндөн кийин дагы алып келет сууду. Бул стакан толот дагы дегени да. Ошондой экен, шүгүр маселесинде дагы, үйлөнүш маселесинде дагы бирдей карашыбыз керек. Жыргалчылык ар кандай. 7 миллиардтын 3 миллиарды кыз деп койсоң дагы ар ким ар кандай көрүнөт көзүңө. Шайтан ар кандай кылып көрсөтөт көзүңө. Торттор көп, түрү көп. Аталыштар өтө көп. Бирок бардыгын дүйнөдөгү бардык тортторду жеп чыга албайсың сен. Үйлөнүш маселесинде маани багытыбыз бир болуш керек. Максат менен үйлөнүш керек, нике курган учурда. Карихок деп андай кылып мынтип жүрүп, романтика, кино, андай кереги жок. Бүгүн ишиңди кыл, тирүүлүгүңдү кыл. Боп кет. Мен эч качан каршы чыкпайм. Боп кет жукам. Мен айтам ушинтип студенттерге, балдарга айтам. Эч качан каршы чыкпайм, мен боп кет. Байлыктабы, чында бизнесмен болом деп атасыңбы? Бол, сени ким тосууда? Шанстар, шарттар өтө көп Кыргызстанда. Россияны ойлобо сен. Стройкада 50 миңден иштеп, эсептеп көрсөң өмүрүң аягыча канча эсептейсиң? Канча иштейсиң? Ал иштеген айлыгыңа бир үй ала албай каласың азыр. Бар жок кымбатчылык, келлени иштетпеген адам кор болуп атат азыр. Сен жөн эле кор болуп, жөнөкөй адам болуп өлүп кетиш үчүн жаратылган эмессиң го. Сен күчтүү адам болушуң керек. Ата-энең, бир туугандарың артыңда, мынау балам, Юсуп балам, Асылдын балам деп күтүп отурат сени. Көп нерсеге жетишиң керек, аракет кылышың керек. Эл катары өлүп кетпешиң керек. Атаң стройкачы болгон болсо, сен дагы стройкачы болушуң керек деген эмес. Сен бизнесмен бол. Айыл саңа ишенип турсун, көзүң карап турсун мынтип. Мынау бай кесе мындай кылат да, мынау байыбыз кече мать со берет да, мынау байыбыз кесе садик со берет да деп сенин көзүң карап турсун. Сен жардам ала турган эмес, жардам бере турган адам болгон. Сен үмүт кыла турган эмес, адамдарды үмүтүгө айлангын сен. Сен эркек болгон. Бул жараган жыпырыктардан болбогун. Хахахихи, күлкү, жыпырык, видео клип, сордан кечке телефон, мананда мындай кылып өтүп сүрүп 4-5 секунддук видеолорду көрүп аягына чыкпайсың эч качан сен. Кыш сөзү кыз деген сөздөн алынган. Бир жериң кысып туруп жакшы аракет кылбасаң, эмки кышка өлөсүң деген.